Рахмат, Дастан Дастович. Мұхаммедқали Дөшекевич. Мен мұныңыз қызыл қияны мұғалімдерге қандай қиқырса маған да ошондай қиқырсын деп атайын галстугун тағынбай келдім. Ушул жигиттин бир духун байкайынчы депчи. Маганчал қиқыр албайт чыгар. Сиз апендинин кызындай мактаган Жеңиш Разаков 4 жыл губернатор болду. 4 жыл вице-премьер-министр болду да, бирок 4 метр жерди чечпей кетти. Анан кетип атканда да жөн кетпей, урматтуу президентибизди анан сизди баш кылтырып минтип айтып кетти. Кече Азаттыкка берген комментарийин айтып берейин да. Үй бүлөдөгү маселелерди калыбына келтирүү керек, ошондуктан арыз жаздым. Чек ара маселеси боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Жогорку кеңештин палатасына жалпы жыйындан өтүп түшүндүрүп чыктык. Бул кыйын маселе болгондуктан жеринде эле менен түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Менимче, чек араны чечүү маселеси көп жылдарга уланат. Мен баштаган ишти аягына чыгарыш керек беле, же жок беле, аны Кудай билет деп, мындайча айтканда чек коюп кетти. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Дегеле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып өрбөй, анда Баткендин губернаторун ошока эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошока берип койбойбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок. Казак менен жок, Кытай менен жок. Болгону тажик кыргыз чек арасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик вице-премьер, ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чек истесең чек, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликтин баары сизде болот да, Мұхаммедқали Дөшекевич. Рахмат. Рыскелдин Шыныбекович, ал жерде Баткендин областын жетекчисин вице кылып берген, а бер жакта Өзбекстан боюнча да маселе бар да. Анда бер жакта Ош менен Жалал Абад областында да ошондой бериш керек болот. Башка мамлекеттер менен эле аягына чыга элек маселелер бар. Мындан тышкары чек арага жайгашкан, жакын жайгашкан калктуу конуштарды өркүндөтүү боюнча абдан чоң социалдык маселелер бар. Булардын баарын Баткен областында отуруп чече албайт аны. Ал өкмөттө. Анан бир чети, экинчи чети башка мамлекеттердин мамлекеттик комиссиялары, өкмөттүн гана деңгээлинде сүйлөшүшөт алар. Алар өзлөрү келип Баткенде же болбосо биздин областтардын вице-премьер статусу менен сүйлөшкөндө ал башкача болуп калат. Алардыкы мамлекетте өкмөттүн мүчөлөрү жана вице-премьерлери келет. Анан бул жерде да биз өзүбүздүн деңгээлибизди карашыбыз керек да. Анан о чек ара боюнча өкмөттүн өкүлү да бүгүнкү күнгө чейин дайындалбай атпайбы? Бул киши кеткенден кийин кадр кызматын орду деле баштайт. Бизде мына кадрлар жокпу деген сөз келет да. Ал дайындалган, Искендеровдон кийин Ботобаев дайындалган, азыр эми жер боюнча ошол Агенттикке кетип калды. агенттикти бүт жер маселеси. Мисалы үчүн чек аранын кээ бир маселелеринин чечилбей жүргөнү бизде жер маселеси боюнча 4 мамлекеттик орган тейлеген. Эки жака тартып отуруп, ким эмнеге жооп бере дайын жок. Азыр мына Ботобаев мырза барды, азыр бир системага келтирип атат. Картография маселесин, топография маселесин бардыгын бир системага келтирип атат. Ошон үчүн ал жерде проблема жок, ал жерде орун басарлары жана башка адистер иштеп атат.